Саламатсыздарбы урматтуу биздин YouTube каналдын катталуучулары жана көрүүчүлөрү. Эгерде сиздер дагы сабактарыңыздарда ошондой болгон жаңылануу менен өтүүнү кааласаңыздар, анда бул сабак сиздер үчүн ушундай бир жакшы мүмкүнчүлүктөрдү өзүңүздөр колдонуп, ошол бөлүктөлөр менен окуучулардын сабактарын кызыктуураак кылып өтүүнү кааласаңыздар, анда бул сабакта сиздерге ошол мүмкүнчүлүктөр тартууланат. Бул бир гана окуучулардын өзүнүн көз карашы эмес, ошол жактагы ой жүгүртүүсүнүн, сабакка болгон кызыгуусун арттыра турган бөлүк десем болот. Ушундай болгон оюндарды биз кантип жана кандай кылып түзсөк болот деген суроолор менен сиздерге жооп берип кетмекчимин. Эч кандай буга регистрациянын же башка бир бөлүктүн деле кереги жок. Интернетке киребиз. Өзүбүздүн ушул каалаган интернетке кирип gameaffifedu.com деп издесеңиздер, мынакей HTML5 app деген бөлүгү менен чыгат. Киребиз, эч кандай регистрациянын кереги жок. Анан русский же кайсы тилди тандайсыз? Русскийди тандап койсоңуздар болот. Мынакей бул жакта аркан тартыш, мүшөк менен жүгүрүү деп атат, бийиктикке секирип чыгуу, ушул боюнча суроолор камтылган. Мисалга мен бек мешках деген тандап көрөйүн. Бул жакта караңыздар, математикага, кошууга, алууга, көбөйтүүгө, бөлүүгө арналган бөлүктөр бар. Сиз өзүңүзгө мен дополнение кошууга, новичок, любитель же про, эки цифралар, смешанный кылып койгонго бар. Мисалга сиздер өзүңүздөр уровеньге жараша алсаңыздар болот. Мисалга бир цифралуу, эки цифралуу же үч цифралуу. Мен прону тандадым. Мынакей эч кандай регистрациянын деле кереги жок. Мынакей бул жакта биринчи команда, экинчи команда 42-ге 45ти кошуу боюнча бизге сабак берилди. Мынакей мен мисалга бул жакта азыр туура эмес кылдым. 97 деп көрдүңүздөр. Бул жака мен кемитемин. Туура жообун жазсам, бул мүшөктөр секирет. Анан кийинки экинчи команда, бул жака экинчи команда өзүнүн бөлүгүн коет. Мисалга 17ге 55ти кошо турган болсок, 60-72. 72 деп туруп итини бассак, мынакей секирет. Ошол сыяктуу оюндар аябагандай көп. Мисалга аркан тартыш оюну азыр интернетте популярдуу болуп аткан. Минуска коелу. Про версиясын алалы. Өзүңүздөр каалагандай мынакей аркан тартыш. Бул жакта караңыз, кандай таризде бөлүктөрү көрсөтүлгөн. Мындай кылып минус плюс болуп кете берет, көрдүңүздөр. Ошол сыяктуу сиздер дагы бул программаны колдонуп көрсөңүздөр болот. Ар түрдүү бөлүктөрү бар. Мисалга новичокту тандап көрөлү. Новичокту тандасак, көбөйтүүдө сиздер ар түрдүү багыттарын алсаңыздар болот. Мынакей караңыздар, 9 жерде 3, 8 жерде 5, мисалга мындай алып көбөйтүп окейди басабыз, секирип кете берет. Көрдүңүздөр, мындай кылып көбөйтөбүз, кете берет. Ошол сыяктуу сиздер дагы өзүңүздөрдүн мүмкүнчүлүгүңүздөрдү, сабактарыңыздарды ушундай жаңы идеялар менен өтүүнү кааласаңыздар, анда gameaffifedu.com сайтын сунуштаймын. Эгерде жаза албай атсаңыздар, биз сунуштамага да жазып кетебиз. Ошол жактан да карап жазып алсаңыздар болот. Бүгүнкү сабак жаккан болсо, каналыбызга катталып лайк басып, кесиптештериңиздер менен бөлүшүүнү унутпаңыздар. Бул ошол башталгыч класстардын математика сабагына табылгыс куралдардын бири болду деген ойдомун.